Саламатсыңар балдар, кутмандуу күн кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Таза сулуу жазууга дептерлерди саздайлы, окуп билим алуудан күндө калбайлы. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы каткалаң үнсүздөр. Сабактын максаты каткалаң үнсүздөр менен таанышасыңар. Көнүгүү аткарууда тыбыштык талдоо жүргүзүп, сөз байлык, ой жүгүртүүңөр ашат. Аңгемеден турмуштук тажрыйбаңар өсөт. Сөздүктөр: учу кыйрына көз жетпеген, абдан чоң аралык, самолет, учак. Каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштын жардамы менен жасалат. Алар К, П, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ш. Эсиңерде сактагыла балдар. Анда эмесе күзгү аңгемесинин экинчи бөлүгү. Эми эле көпкөк болуп турган көл замат таппак болду. Бети толтура күн болуп чачырап чагылышты. Учу кыйрына көз жетпей, асман каякта, көл каякта экени билинбейт. Анын жээгине эмиле келишкен Алиса менен чоң энеси да көл болуп кубулуп турушту. Алиса көзүн жумуп безеленип жиберди. Энеке, мен кызык болуп кеттим. Асманды карачы, деди чоң энеси. Асманда бийик булуттун үстүндө самолет учуп баратыптыр. Алиса, эми көлдүн түбүн кара. Караса, ошол самолет көлдүн түбүндө учуп баратыптыр. Көлдүн түбүндө булутта сүзүп, ак жардактар учуп жүрөт. Көлдүн түбүнөн дагы бир күн тийип туруптур. Көлдүн тереңинен дагы бир кыз тиктеп турат. Ал Алиса экен. Жанында чоң энеси менен. Энеке, ысык көл. Күзгү? Кимдин күзгүсү? Мынакей балдар, аңгемен менен таанышып чыктык. Анда эмесе кийинки көнүгүүбүз 69 көнүгүү суроолорго жооп жазгыла. Эмне үчүн көпкөк көл аппак болуп кубулду? Алиса эмнени байкады? Ысык көлдү эмне үчүн күзгү деди? Демек, дептерлерибизге суроолорго жоопту татынакай кылып жазабыз. 70 көнүгүүбүз кайсы сүйлөм текстте кездешпейт? Жазгыла. Жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү тапкыла. Энеке, асманды карачы. Энеке, көлдүн түбүн карачы. Энеке, көлгө түшкүм келип жатат. Мен кызыктай болуп кеттим. Көл кимдин күзгүсү? Демек, ушул сүйлөмдөрдүн арасынан текстте кездешпегендерин дептерлерибизге көчүрүп жазып, жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү табабыз. 71 көнүгүү сүрөттөн көргөнүңөрдү айткыла. Аларга сүйлөмдөр түзгүлө. Демек, биз тексттен, аңгемеден пайдаланып сүйлөмдөр түзөбүз сүрөттөргө карап. 72 көнүгүү табышмакты жандыргыла, жумшак үнсүздөрдүн астын 1, каткалаң үнсүздөрдүн астын 2 сызгыла. Жалтырайт көңүлдү бөлөм, карасам өзүмдү көрөм. Мынакей балдар, үйгө тапшырма 73 көнүгүү. Саламатта калгыла.